Салам, менин атым Айгерим Акылбекова. Журналистика чөйрөсүнө келгениме 10 жылдан ашты. Менин ишим секунда сайын контент жаратуу. Биз ар түрдүү сүрөт, видео же текстпи, кыскасы контент жараткан ишканада иштейбиз. Мектептеги эле кезимде маданий иш-чараларды алып барып жүрүп, эмнегедир журналистика мага кызыктуу жана жеңил кесиптей туюлчу. Мен мектепти бүтүп жаткан 2011-жылдары журналисттерге басым, кысым күчөп каза болгондор да болгон. Ал кезде ата-энем менин тандоомду такыр кабыл алган эмес эле. Анын үстүнө жакындарымда журналистика бул кыздардын кесиби эмес деген түшүнүк калыптанган болчу. Бир топ талаш тартыштан кийин мен ой боюна койбой журналистика факультетин тандап тапшырып алгам. Биринчи курсту бүтүп эле дароо коомдук телерадио каналга баш бактым. Ал кезде интернет азыркыдай күчтүү эмес. Салттуу массалык маалымат каражаттары арасында КТРдин орду өзгөчө чоң болчу. Дароо эле жылдыз болом деген оюм бар эле. Бирок ал эски тилегимде мен барган каналдагы иштеген аялдын оозунан чыккан сөз четке кагып, практика өтүүгө акча төлөө керектигин айтып, сумсайткан болчу. Андан кийин чакан студияда тажрыйба топтоп жүрүп, Айым-Орда талышындагы аялдар үчүн автордук теледолбоорумду баштагам. Ошондо эле эмнегедир фидбек же кайтарым байланышты жакшы билчү окшойм. Берүүнүн алдына өзүмдүн номеримди жазып, элдин чалуусун күтчүмүн. Ашып барса 2-3 адам чалып, берүүмдү мактаса, менден өткөн бактылуу адам жок эле. Бирок ал да жетишсиз болду. Теледе бир апта кыйналып жасаган ишим 20 мүнөттө зымырап көрсөтүүлөрүнө ичим ачышып алгач, агент соц тармагына жайгаштыра баштадым. Күнүгө 10 ирет пикир көрүүчүлөрдүн сөздөрүн акмалап күтүп отурчумун. Арадан дээрлик 10 жыл өттү. Азыр эми менин бир репортажымды 100 миңдеген адам көрүп, 1000 деген пикир калтырышат. Азаттыкка чейин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн маалыматтык бөлүмүнө конкурстук негизде кабыл алынып, тажрыйба өтүп жүрдүм. Теледе иштөөнү, монтаждын баштапкы эрежелерин 20 жашыма чейин эле өздөштүргөнүм менен ТВдан абдан коркчумун. 2014-жылы жазында мен окуган окуу жайга Азаттык плюс берүүсүнүн командасы кастинг өткөргөнү келип калды. Ишенесизби? Теледе эң көп көргөн берүүм ушул болчу. Бир нече турдук кастингден ийгиликтүү өтүп, Азаттыкта иштеген 6 жыл ичинде 4 берүүнүн алып баруучусу, Бишкектеги кабарчысына айландым. Азыр эми Азаттыкта Данисте жана эже-сиңдилер берүүлөрүнүн алып баруучусумун. Данистеде эл аралык каармандардын чыныгы турмушун көргөзөбүз. Эже-сиңдилер болсо аялдар укуктары, жетишкендиктери жана аларга колдоо көргөзүүгө арналган берүү. 10 жылдан бери азыр деле мени эмнеден баштасам, кантип кызыктырсам жана көрөрманга кантип маалыматты жеткире алам деген суроолор кызыктырат. Текст жазуу же каарман издөө, өзүмдү камера алдында алып жүрүү же даяр материалды кызыктуу, эл тез сиңире турган контентке айландыруу менин максатым. Менимче бул нерселер сизге да кызык. Ошондуктан алдыда өзүмдүн тажрыйбама таянып, сезип, түшүнгөн жолдор менен бул курсту жеткирүүгө аракет кылам. Бир нерсе эсиңизде болсун. Кандай ишке киришип баштабаңыз, сөзсүз өзүңүзгө ишениңиз. Коркпоңуз, колуңуздан келет. Даяр болдуңузбу? Кеттик эмесе, баштайлы.